Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. 6-бөлүм. Толкундун эки көзү көрүнбөйт. Асты үстү муштумдай шишик. 2 күндөн бери боздоп какшап жатып, алы аябай куруган. Кайгы капа, кана уктабаган уйку, тынымсыз төгүлгөн көз жаш кызды 6 ай жайы суу ичкенден жаман алсыратып салды. Ичи-ичине кабышып, ичеги карды туз куйгандай ачышып, от болуп күйөт. Мууну калчылдап, буттары титирейт. Толкун сыртынан бекитилген эшикти алсыз буту менен тээп жиберди. Өзүң кудай болбогондон кийин көрөр күнүң ушулда. Ооз күйдө отургандар өздөрүнчө уудуу. Биринин сөзүн бири коштоп күжүлдөшөт. Кыз эшиктин туткасын кармап, катуу булкулдатып түрткөн болду. Арадан көп убакыт өтпөй, тышкы чагарактын шылдыраганы угулду. Толкун кетенчиктей түштү. Эшик шарт ачылды. Отургандардын баардыгы сүйлөп жаткан сөздөрүн токтотуп, толкунду тиктеп калышты. Кыздын көзүнө бир кишиде бир көз эмес 3-4төн көз бардай кариктери чыбырап кетти. Кана, Толкун, менин үстүмдөн аттап кетүүгө кубатың жетсе, улууну урматтагың келбесе атта, деди Касым босогону баса кыйшайып. Кыз качуунун амалын ойлоп ыкыс берди. Ал ушул эшиктен чыкса эле эркиндикке чыккан капастагы чымчыктай балекеттен кутулам деп ойлоду. Ошондуктан ал Касым эмес, кудай болсо да уят сыйытка кайыл болчу. Ой, кантет, атта десе эле аттайт бекен. Толкунга тааныш үн жанталашып кетти. Алсыраган кыз боюн эшикти көздөй таштай бергенде, өз колхозунун башкармасы аны кучагы менен тосту. Абаке, жан соога, арам өлтүрбөгүлө мени, жардам кылыңыз, деди кыз. Бирок анын кардыккан добушу буулуп, сөзү шыбырап чыкты. Бул сөздү уккан кыраакы Касым ордунан ыргып турду. Кызды жигиттин колунан сууруп чыгып, жаш балача жерден таптак көтөрүп алып, ички үйдү көздөй басты. Толкунга үгүт ишин жүргүзүү эми эркектерге өттү. Кайнага келинин уйпаланган чачтарынан сылады. Толкунтай, убал сообуң менин мойнумда айланайын. Мен жокто ушундай иш болуп калыптыр. Алдыңда мөгөдөй салбырап турган ушунча элди жер каратпа. Эл укпаса бир жөн эле, мынтип айлап ага тууган бүт билип калды. Эми үйүңө барсаң, Толкун күйөөгө барып, кайра чыгып келиптир деген кеп болот. Эгер ошол сасык сөзгө макул болуп бел байласаң, айлаганча. Билсең, жакшы күйөөгө кез болдуң. Өмүрүм өткөнчө алаканыма салып сыйлайм. Келиним эмес, кызымдай көрөм сени. Самат эмне, жаман жигит бекен. Мындай болгондо каалабайм деп мурда айтышың керек эле да, өзүң келип, өзүң айнып. Башын чайкады. Күйөөгө барып, кайра чыгып келиптир деген сөз Толкундун жүрөгүнө жанын огундай тийди. Буга чейин ал мындай сөздүн болоорун эч ойлогон эмес болчу. Кыздын ындыны өчө түштү. Ал бул сапар эч кимди эстеген жок. Жалгыз гана алыста жүргөн Абас жөнүндө ойлоду. Бул эшикке келип, кайра кеткенимди укса, чын эле ал дагы күйөөдөн чыгып келдиң дейби? Мени күнөөлөйбү? Толкун ушуну ойлоп, эки алаканы менен бетин бекем басып алып, кайра баштан өксөп кирди. Кыздын жүрөгү өзүн да, Абасты да башкага кыяр эмес. Эгер ал болбогондо, балким алдоого көнүп, апкөй тилге алданып, Касымдын төрүндө отуруп калышы ыктымал эле. Кыздын эркин жапыра албай обого канат серметип, өзүнө чакырып жаткан ошол жигиттин булактай тунук ыйык махабаты эмес беле? Жанакы
Касымдын сөзүнөн кийин колундагы үмүт кушу боосун бир аталоо үзүп өзүнөн алыстап бараткандай сезилди. Кайратынан тая түшкөн толкундун көрүнүшүн байкаган баамчыл Касым аялына кыйкырды. Ракыйма, толкунга жаңы кийим даярдаган жок белең. Кара чыбаланын үстүн тез алмаштыруу керек. Кийим эмес, сөзгө келбей баарыбызды суй жыкты. Кийим кийгизүү кимдин эсине келди дейсиң? Жаагыңды жанбай азыр кийиндир. Алың жетпесе алып кел мага, өзүм кийгизем кызыма. Толкундун ирип турган көңүлү кантээрин билбей, чак челекей түшүп, толук жыйынтыкка келе албай турду. Азыр кыздын башы мурункудан да катуу иштеп жаткан болчу. Эл Султанбектин кызы күйөөгө барып кайра чыгып келиптир, дейт имиш. Абас дагы. Эми эмне кылышым керек? Эгер макул болсомчу? Жок, эч качан. Кыз кыйкырып жиберди. Ал кайра баштан эшикти көздөй далбастай баштады. Касым шамдагайлык менен колдон алды. Кое бериңиз, Касым аба. Толкун ага бардык күчү менен каршылык көрсөттү. Жигиттин колунан бошой түшкөн кыз үстөмөнүнөн кетти. Боорун жерден көтөрө албаган Толкун өлсөм өлөм, бирок Саматка барбайм деп өпкөлөп жатты. Касым калтаарган абалда Ракыйма көтөрүп кирген кийимдерди ары бери аңтарып карады да Толкундун башын жөлөдү. Карачы Садака, мунун баардыгы жаңы. Үстүңдөгү кийимдериң уйпаланып болбой калыптыр. Кана, кетсең да буларды кийип ал. Жок дегенде ушул өтүнүчүмдү кабыл алып койчу. Айланып кетейин, Толкун. Касым абаңдын көзү тирүү турганда канаттууга кактырып, тумшуктууга чокутпайм сени. Бул менин сага берген антым. Офицердик убадам. Түшүнүп жатасыңбы мага? Ал Толкундун кызыл баркут желеткесин чечтирмек болду. Карачы, жең бүт бойдон сөгүлүп кетиптир. Кыз Касымдын колун кайра түрттү. Кийбейм, Касым аба, убара болбоңуз. Ракыйма ачуусуна чыдабай каны ичине тартып турду. Эч нерсеге татыбаган, арзан менен кымбатты ажырата билбеген ушул албарысты Касымдын кадыр баркын тебелеп, башындагы багына түкүрүп, сыймыгын учуруп, анын алтындай сөзүн кордоп, шылдыңдап жаткандай сезилди. Ал эрине оолуна кетти. Турар, катындардын арасына кыпчылбай, өз жайыңа тигил, коноктордун үстүнө бар. Бул эмне? Кудайдын курсагынан түшкөн ыйык неме экен? Же эл арытып, журт бийлеген машаяктын кызы экен? Кечээ жакында эле жол арка тентип келип, журттун жугундусуна семирген Султанбектин эле кызы тура. Эркектин кусуру урган шайтан, көрсөң ой мунун өнөрүн. Чеч алдагы самтырактарыңды. Ракыйма Толкунду жулкулдатып, чечиндирүүгө аракет кылды. Жаны кашайган Толкун аялга беттен ары жаба түкүрдү. Жүзү кара, түб бетиңе, ушундай катын экенсиң, Атамдан айланган канчык, жолубо жанма. Сен ким кой деп жатат? Бай бардар жерден кыз алба деп. Мен жайма койгула, жылуу жумшак жеткирип койгула үйүмө. Толкундан мындай сөз чыгат деп ойлогон аялдын деми суу түштү. Касым аны желкеден алып чалкалата тартты. Чык эшикке желмокуз, иштин баарын чалма кей чалган сенсиң. Окшошкон гана ата бабаңдын көрүн урайын иттер. Жок дегенде кечээ айтсаңарчы сырыңарды. Айбан, макул болду, ошон үчүн алып келдик дебетиңер беле? Тфу, дагы уялбай эл чакыртышат. Кайсыл кызматың үчүн күчөнөсүң Толкунга? Тилиңе күйдүргү чыкпады го сен. Ачуусу келгенинен Касымдын таноосу кыпчылып, өңү кубарып турду. Ох, жарып өлтүрсө сени. Биздин сырыбызды билген коноктордун алды кача баштады. Көрдүңбү, Сыдык Исмаилович жалынсан болбой, аялын ээрчитип алып чыгып кетти. Менин кадырымды сыйлап унчуккан жок. Болбосо, азыр эле баарыбыздын тополоңубузду тоз кылып, аягыбызды асманга чыгарат эле. Акыры
өпкө жүрөктөрүн калбыр кылып, 5-6 колдон буттан алып жатып, жаңы кийимди бүт кийгизишип, эски кийимдерин алып чыгып кетишти. Кыздын өзүндө калганы кызыл баркут желетке жалгыз. Толкун башындагы ак бөртмө жоолукту кайра алып ыргытты. Жүрөгү жардамга ата-энесин, абасты, мугалимдерин чакырып жатты. Ооба, Толкундун күткөнү да, жакшылыктан үмүт үзбөгөнү да көбүнчө атасынын деми болуп турду. Эртеңке чейин аларды күтөт. Болбосо уу ичип, Касымдын төрүндө өлөт. Уйку менен тамактаар барбы? Акыры ачыгып турган кыз Касым өз колу менен көтөрүп келген бир чыны жаш сорпо менен, бир тилим этти жээри менен отурган жеринде эриген коргошундай кыйшайган бойдон көз илинип кетти. Касым кыздын үстүнө төшөк жаап, башына жаздык алып койду. Анан эшикти бекитип, ачкычты өз чөнтөгүнө салып алды. Султанбектин кызы Байгожоевдун инисине качып кеттир деген сөз жол арык айылына чагылгандан тез жетти. Бул сөз биринен бирине угулуп отуруп, айылдын аяк башына жөө тумандай тарады. Бул кабарды укпай дүлөй болгон жалгыз Толкундун ата-энеси. Эртеңки жумада улактуу эчкисин ала барып сатып, кызына кийимдик кезмал алам деп ойлогон Султанбек ушул күнү базар камын көрдү. Колхоздун чоңдоруна арнап, өзү жаңыдан жасаган дрож манкесинин акыркы дөңгөлөгүн кийгизип бүттү. Аны эртең менен көк чолокко кошуп алып, кичүү кызы Чолпонду эжесине бирге ала кетмек болду. Эртеңки таңдын келишин чыдамсыздык менен күткөн Чолпондун тынчы кетти. Уйкусу да качты. Жатаарда эртең менен кийүүчү кийимдерин да энесине дайындатып, баш жагына койдурду. Уктап калып, атасынан калып калбас үчүн эрте ойготуп коюуну үйдөгүлөрдүн баарынан өтүндү. Ойготом кызым, дөгдүрү келип калса эжеңди чыгарып алып, өзүң менен кошо ала келсең ажеп эмес. Силер келгиче сүткө жупка салып турам. Кароолакты соесуңарбы? Эжең чыкса Кудайга жалынабыз. Кудай да келеби, энеке? Антип айтчу эмес. Кудайга шек келтирбе. Өзүң Кудайга жалынабыз деп жатпайсыңбы? Жалынабыз. Эмне деп? Эжемди үйгө кел деппи? Анда эжем эле жалынбайсыңбы? Тантыбачы Кудайдан айлангыр. Мейли, мен Кудайга такыр жалынбайм. Ал чоочун киши. Эжекем Кудайдан жакшы, атаке. Зайракан жакасын карманат. А Чолпон болсо кыткылыктап күлөт. Энеке, сен Кудайдан коркосуңбу? Кудай ачуулуубу? Бизди урушабы жалынбасак? Кудай деген кишинин үйү кайда? Укта дөөдүрөбөй. Эртең менен уктап каласың. Зайракан эмне үчүндүр көпкө чейин тынч ала албай жатты. Экемчеге алмак-салмак зыркырап сайгылашат. Анткен сайын эненин эт жүрөгү опкоболжуп согот. Өзүнөн өзү кирпиги катып уйкусу келбейт. Санаасы санга бөлүнөт. Толкунду ойлогон сайын улам бир жагына оодарылып төшөгүнүн тынчы кетет. Бир кезде Султанбек аялын капталга түрттү. Сен эмне болуп эле чарк көпөлөгө айланып жатасың? Адамды да уктатпас болдуң, ары жатчы. Ой түгөнгүр-ай, уктай бер. Экөө унчугушпай калды. Султанбектин көзү жаңыдан илинип баратканда Зайракан кайра кобурады. Эртең мен да барам. Кайда? Толкунга. Ойбай болгур, кааласаң азыр деле бара берчи. Адамга тынчтык бербес болдуң сен. Султаш дейм, сен бирдемени билип жатасыңбы? Мен баламдан санаам тынбай жатат. Эмчегим зыркырап, жүрөгүм туйлайт да. Сенин көз ачыктыгыңдан өлмөк болдум. Чымыныңдын көрүн урайын ыры болбой жөн жатчы. Сен чымындарыңды сурак алмак турсун, чарчабараң турам. Султанбекке таарынган Зайракан жуурканды тартып ортолорун бөлгөн болду да терс карап жатты.
Зайракан толкунду издеп, кайдадыр ээн талаада безип баратты. Күн төбөдө балбылдап, эң эле ачуу тийип турат. Аял маңдай терин кайра сүртүнөт. Оң жагынан да, сол жагынан да булбулдун мукам сайраган үнү делебени козгойт. Аял токтой калды. Куштардын үнү кызынын үнүнө окшогонсуйт. Кусалуу жүрөгү муштумдай болгон кичинекей чымчыктын үнүнө эргип согот. Булбул да Зайраканга улам жакындап, тилин безегенден безейт. Эне бет алдына келген ошол тула бою кереметке толгон боз чымчыкты кол менен сермемекчи болду. Булбул ойт берип, канатын абада эркин ойнотуп, бийикте учуп баратып, тигине толкун, тигине деп сайрай көздөн кайын болду. Зайракан аңгыча алды жагынан күрпүлдөп жаткан суунун шарына аралаш чыккан кызынын күңүртүнүн укту. Эне ошол жака боюн таштады. Зайраканга суунун шары, кызынын үнү эми арт жагынан чыкты. Энеке, өлдүм деген үн эненин эсин оодарды. Добуш кайра муун жүүндү калтыратып, кайрадан жаңырды. Аял алдастай түшүп артын көздөй чуркады. Ал азат бойду үркүткөн, түү жок терең дайранын жээгине келип токтоду. Бийик жар, ичи көрдөй караңгы. Кандуу суу анын эң тереңинде жулкунуп жаткансыйт. Зайракан эңкейип, өжөр дайранын түпкүрүнө көз чаптырат. Жардын боорундагы кичинекей тектирчеде жармашып араң турган толкунду көргөн эне алаканын шак койду. Кокуй, бул жерге кайдан туш болдуң балам, деп безиленет. Анан эне бала бири-бирине кол узатышат. Зайракан кызын өлгөн талганда тартып алды. Кубанычы койнуна батпаган неме кызыл чукул коштоп, үйүн көздөй куштай учуп келатты. Балекет дагы башталды. Алды жагынан баякы ырайымсыз суунун шары кайра баштан угулду. Зайракан шашкалактап, кызын артын көздөй ала качты. Алар жаңы гана кадам шилтегенде жер жарылып кетти. Эми анын түпкүрүнөн кан жыттанган чоң дайра жулкуна баштады. Толкундун баскан жери кемирилип, сымаптай коюлган кумдуу топурак аны өзү менен кошо ала кетти. Энеке деген кызынын аянычтуу үнү кайра баштан жаңырды. Кокуй, кулунум кокуй дегенден башка оозуна сөз келбеген Зайракан суунун шары, кызынын үнү чыккан жакка далбас уруп, ээн талада аркы терки чуркап жүрдү. Кокуй, кулунум кокуй. Аялынын үнүнөн чочуп ойгонгон Султанбек Зайраканды тарткылады. Ай, Зайраш, эмне болду сага? Зайракандын демиткени басылбай турду. Уктап жатып, жаздыгына аккан жаштан саамай чачы чыпташып, кара терге чөмүлгөн тула бою калчы этет. О, жараткан, түшүм экен бар балаадан, жок жалаадан сакта, кудурети күчтүү Кудай. Албашты бастыбы? Жүрөгү түшкөн Зайракан бул жаман түштү Султанбекке ачык айткандан коркту. Толкунду жоготуп коюп, таба албай жүрүптүрмүн, деп сарыбуулаган аял күңк этти. Эстеп жатканыңкы да, түшкө да киши ишенеби? Султанбек өмүрүндө түшкө ишенүүчү эмес. Ал аялынын үрөйү учуп турган кейпин көрүп соороткон болду. Бирок аял күйөөсүнүн сөзүнө ишене бербей чайпалды. Төшөгүнүн үстүндө жылаң баш оозун күбүрөтүп бир топко отурду. Жатпайсыңбы? Көзүңө шайтан шапат көрүнгөн ошол, андан эчтеке болбойт. Ошондой эле болсо экен. Кече эле барып кел десе тил албай койдуң. Ийлеп итке саламбы деп коркуп отурам. Байкуш балам кырсыктан тышкары болсо болду го. Зайракан мындан кийин кирпик каккан жок. Бул укмуштуу түштү караңгы түнгө ачкарын барып агын сууга айтып, ошол караңгы түн аккан суу менен кетсин деп жормак болду.
Султанбек уктагандан кийин жүрөгүн өйгөн бул балекеттен, кызына келүүчү кырсыктан батыраак кутулуш үчүн ордунан жылып туруп, бутунун учу менен аярлай басып тышты көздөй жөнөдү. Султанбек эртең менен улуу баласы Камчыбекти эрте тургузуп, огороддун баш жагына тушап койгон көк чолокту кармап келдин деп жиберди. Зайракан орусча салган кирпич плитага отту чоң жагып, арыдан бери казан асып, жолго чыгуучуларга өлчөп чай кайнатып жиберди. 5 жашар чолпон болсо торсоюп кийинди да, бети колун жууп, эжесине арнап тамак аш салынган жол кызыл куржунду унутуп калбайын дегендей дасторкондун жанына сүйрөп келип койду. Султанбектин колуна Зайракандын туз татытып сүттөгөн ысык чайы жан гана тийген. Сырттан кимдир бирөөнүн тарпылдап чуркап келатканын анчалык этибар албаган үй ээси чыныны оозуна алып баратып, үңүлдөп ыйлаган Камчыбектин добушунан селее калды. Баланын көрүнүшү бейкапар отурган ата-эненин көңүлүнө күтүлбөгөн жерден дүрбөлөң салды. Эмне окуй, тынччылыкпы? Камчыбек өксөп ыйлады. Анын болбураган ак саргыл жүзү ого бетер болбурап, кетирекей чолок мурунунун таноолору бат-бат кыймылдайт. Анан ал үстүнө кийип турган атасынын чапанын, узун жеңи менен жаштан суу болгон жүзүн алмак-салмак жанып алды. Эжем күйөөгө качып кеттир. Кайсы эжең? Толкун. Ок, калпайтпа. Зайракандын колундагы кашык ыргып кетти. Энеге үйдүн ичи бир заматта караңгылай түштү. Сурмалуу кой көздөрү, чанагынан чыгып кетүүчүдөй каректери жайылып, кирпиктери тикиип, эки ини түшүп, бүткөн бою шалдырап, жансыз сөлөкөттөй турду. Султанбек болсо чайын кармаган калыбында Камчыбекти аңкая карады. Чынысы уламдан улам кыйшайгандан кыйшайып отуруп, ичиндеги чай дасторконго төгүлө баштады. Анын колдору калтырап, муруту бара-бара сербейгенден сербейип, жаак эттери түйүлдү. Эриндери дирт-дирт этти. Ооба, ошондой болду. Ата-энеге муздак аяз туш-туштан уруп жаткандай сезилди. Баштар зың-зың этип, чечекейлер кысылды. Эй, сага ким айтты угар кулак? Султанбек бир окумдан кийин гана ушинтип, үнүнүн бардыгынча Камчыбекке ачуу аралаш бакырды. Акматтын баласы Сатарды билесиңби? Ошол айтты. Ал кече шаардагы алма баскына барыптыр. Анан Толкун эжемди баякы Касым деген кишинин шопурчу иниси Самат деген бар го. Ошол мындан 3 күн мурда ала качып кеттир. Эжекем өзү макул болгон дейт го. Бул сөздү уккандан кийин бир заматта үйдүн ичи ызы чууга толуп кетти. Булар Толкунду өлдү деп уккандан бетер өкүрүп, өксөп ыйлашты. Өзгөчө балдардын буркурап боздогону ата-эненин сай сөөгүн сыздатты. Чолпон менен Камчыбектики аз келгенсип, жаңы ойгонгон Канатбектин үнү Кудайга угулду. Шаарга жөнөө эстен чыкты. Султанбек менен Зайракан чынтөгүнүн тактап, аныгын билиш үчүн Акматтын үйүн көздөй ээрчише жөнөштү. Эне менен ата Таламандын тал түшүндө жолдон адашкан немедей бет алды басышты. Алар арык чөнөк, бийик өскөн чөп чарга карабай, огороддон огородко өтүп, аттап-буттап жарыша чуркап келатышты. Аркадан ызы чуу болуп, өздөрүн ээрчи чыккан балдарын көргөн Зайракан кылчая карап муштумун түйдү. Силер кайда? Чөкө таандай чурулдабай үйгө баргыла, биз азыр эле келебиз. Балдар энесинин сөзүн угуп, үркөрдөй болуп турган орундарында өпкө кагышты. Акмат адегенде Султанбекке тамаша аралаштыра сүйлөп, жайдары каткырды. Кел, Султаш, күйөөгө менин эле кызым качат экен десем, сенин кызың да качкан тура. Үй ээси Султанбектин кебетесин көрүп, андан ары эмне деп айтаарын билбей шашкалактап калды.
Ачуу шайтан акылдос дейт Султаке. Кызыңарды күйөөгө бербегенде катын алып берет белеңер. Кудай бет алган жеринен жалгасын де. Башынан бери 7 катар сөөкпүз. Бир жолку ачууңарды сурайм Зайраш экөөңөрдөн. Нике кайып, насип кайып деген ошол. Өкмөттөн сөөк күтүптүрсүң баатыр, кут болсун ылайым. Кыздардын кылары ушул экен, кантесиң? Эмки кыздар эрге өздөрү сүйүп, өздөрү тандап тийүүчү болбодубу? Сенин толкунуңда өкмөт уланды өзү тандап сүйүптүр деп айтышты. Зайракан көз жашын жоолугунун учу менен сүртө берип, көңүл айтып отурган Акматты беттен алды. Жалган. Менин кызым жигит сүйүп, күйөө тандар баралына келе элек болчу. Көзүн кайсыл десе мурдун көрсөтүүчү. Жүзү каралар, наристе баламды жолдон чыгарышкан экен да. Ылайым жакшылык бетин көрбөй калсын ошолор. Мен өңдөнүп, ботосунан ажырап боздоп калсын. Зайракан мурутун кайра чыйратып турган эрине алкынды. Султанбек бирдемеге катуу ачуусу келгенде ошентип мурутун тынымсыз чыйрата берген адаты бар болчу. Жүрбөйсүңбү? Мурутуңду калп эле чыйратпай. Эрте туруп баруучу жерге бар. Байгожонун балдарынан башка өкмөт түгөнүп калыптырбы? Жашы толо элек баламды алгандыктары үчүн башка жерде жооп берер алар. Жанагы тикенектей болгон сары катындан кызыма кылайып аткан таң жогун көрүп турам. Саматтын жайында укканмын, кызымдан айлангыр. Султанбек колуна мыжый кармаган калпагын оң тетири кылып башына салды. Баламдан жараган балам болсочу, окутуп адам кылам деген тилегимдин ташка чабылганы ушулбу? Бул төкөрдүн колунда эмне бар дейсиң? Ыйлаба байбиче. Толкунду кайрып алып келбесем Султанбек атым өчсүн. Мен кызымды самат өңдөнгөн көпкөн зөөкүр үчүн өстүрүп, тарбиялаган бекенмин. Заман эркек менен ургаачыга тең болгон. Менин толкунумдун мээсинде эмне бул айылдын кыздарынын эч кимде жок. Ал өз каулосу менен кетпегенин билип турам. О, байкуш кучкачым, куураган экен го. Шашпасын, байгожо эмес, Олуя кожонун уулу болсо да улуктун алдында жооп берер. Мен алар менен жеткен жерге чейин чарпышып көрөйүн. Султанбек арыштай басып аялынын алдында келатты. Булардын артынан аша чыккан Акмат түз эле башкарманын үйүн көздөй аксаңдай басып жөнөдү. Ал барган үйүнөн айылдык советтин катчысын да тапты. Житкен окту аткан октабат дегендей, керектүү кишилерди Кудай өзү чогулткансып бир жерден табылганына Акмат сүйүнүп кетти. Катуу чургап келгендиктенби, же тигилерди көрүп кубангандыктанбы, Айтор анын кара чаар жүзү ого өтер кара көк тартып ылапшыйт. О, Акматтын мынтип жанталашып чуркап жүрүшүнүн да жөнү бар эле. Тигил аскер комиссариаты болуп иштеген Касым Байгожоевдун энеси, Акматтын атасы Жанболоттун бир тууган карындашы. Ошон үчүн жээндерине сөз тийгизбестин камын алдын ала ойлогон Акмат Султанбектин чуусун шамшарт кылбай, өз айылында басууну тайкелик бир туугандык милдетим деп ойлогон. Башкарма үйүнө келген мейманды сыпайы тосуп алды. Султанбектин сөзгө келбей опурулуп кеткенинен санаасы тынбай апкарып турган Акмат чайга рахмат айтты да дасторкондун үстүндөгү нандын четинен чымчып оозуна салды. Рахмат, теңир жалгасын, балам мага куйбай эле кой, деп колун чай куюп жаткан келинге жаңсап койду. Чөк түшкөн калыбында үй ээсине кайрылды. Касым жээниңден эмне кабар бар? Уккан жоксуңбу? Келин эмне болуп жатыптыр? Жигит этке элинен келген чымыр денесин козгой берип, өтүгүнүн кончун кош колдоп чойду. Эмне болмок эле, болоору болду да. Болоору болду дегениң кандай? Акмат чөк түшкөнүн жазып олтура кетти. Туура эмес иш кылышты. Ал Акматка бурулуп, шыбырагансып акырын сүйлөдү. Кыз кетем деп дагы эле башы ийбей жатат дейт. Аны алдап үйүнө алып барып, анан зордук менен жоолук салышыптыр. Анын үстүнө өкмөттүн эсеби боюнча толкундун жашы жетпейт. Эми жашын тез арада тууралап бергиле деп бизге кадыр салып отурат. Эгер бул жөндө билинип калса, кыркабыздан боо түшөбүз го деп коркуп отурам.
Айылдык советтин төрагасы да катчысы да кыздын жашын оңдоого жардам бергиле десем, асман айдан секирип ченине жолотпой отурушат. Кыйын болсоң, алдыңда отурган катчы менен өзүң тил табышып көр. Бул ак жүрөк комсомол да эчтеке чыга турган эмес. Самат менен Ракыйм аман турса Касымды там сүздүрө тургандай болуп калды. Султанбек биле элек. Ал бүгүн кызына барам деп кече суранып кеткен. Тигил бул жумушту шылтоолоп, жибербөөнүн аракетин кылып тамырын тартып көрсөм, колума өлүп бергени турат. Кызың качып кеттир, барбай эле кой деп айтууга оозум барбады. Башка бирөөдөн угар деп ичимден тынып тим болдум. Султанбек орус мүнөздүү неме, айткандан кайра тартпаган, калп айтканды билбеген туура киши. Кокусал кара беттигине салса, Москвага чейин жөө баруудан кайра тартпайт. Эртең нукпай кое турса жакшы болот эле. Толкун макул болуп отуруп калса, Касым дароо ачуу асарына келип чуубастуу болуп калат беле билинбей. Кенедейинде орустун ичинде жүрүп, орус мүнөздүү болуп өсүп калыптыр. Кыргыздын шартына эми араң түшүнүп келтат. Заң закүндү сүйлөсө ушул сүйлөсүн. Орустарды көрсө атасын көргөндөй жата калып сүйлөшөт деген сыяктуу сөздөрдү угуп отуруп, Акмат чыдабай кетти. Ой айланайыңдар, орусча өстү деп Султанбекти ойна кое бересиңерби? Же тентип келген бир түтүн саякка Касымды тебелетип коелу деп турасыңарбы? Мен силерге ошон үчүн келип отурам. Ал кызынын качканын угуп, катын экөө биздикине келиптир. Ары айтсам болбойт, бери айтсам болбойт. Касым менен Саматтын гүлүн көккө сапырам деп күбөлөнүп кетти. Бул чындыгында эле жан коер шайтан көрүнбөйт. Капырдын түрүнөн жүрөгүм түшүп калды. Тим эле тиштерин кычыратат. Султанбектин кызынан башка кыздын баары кырылып калганса ошону көрүшкөн экен. Жанакы көөдөнү жок сылаң короз акмак сулуулугуна кызыкса керек. Иттин баласы. Сулууну көрсө суктанып кырынан кете турган адаты бар экен. Мунун иттигинен Касым деле жалкотой болгондой болду эле. Отургандар чогуусу менен Султанбектин үйүн көздөй агылышты. Устаканадан өтө бергенде булардын артынан мектептин директору Зайнидин кууп жетти. Сыягы ал Толкундун Саматка качып, кандайча кеткенин толук уккан көрүнөт. Жигиттин өңү адаттагыдан тышкары ачуулуу экенин колхоздун башкармасы дароо байкады. Эки жагына карабаган Акмат Зайнидинди байкабай бакылдап сүйлөп келе жатты. Жалынып жалбарып, аке үкө деп асты үстүнө түшүп көрөм. А болбосо жанакы силер айткан Москвага эмес, андан ары Ташкентке чейин барсын. Кызым деп эле тишин кычыратат кысталак. Бул ит ушул жерге келгенден бери семирип кетти. Кара жиним кармаса, кызын кайра жеткирип бергиле деп айтам. Келмеси оозунан түшүп, канкейдей кадырлаган кызын кайра өткөрө албай Саматка өзү жүгүрсүн. Башкарма чыдабай, тигил сүйлөп жаткан кишини капталга түрттү. Болду эми. Зайнидин Акматты каруудан алып, өзүн көздөй булукту. Бул экөө ушул айылда тең өсүп, тең арып, тең карып дегендей тең туш адамдар эле. Ошого сүйөндүү Зайнидин жаалданып турду. Уурунун ана башы сенсиң го ит. Баятан бери эмне деп былжырап келтасың? Тилиң тишиңе күбө. Толкунду бүгүнтөн калтырбай жээниң өкөң үйгө алып келесиңер. Жабылуу казан жабылуусу менен калат экен деп эч качан ойлобо. Убада бер. Эмне убада? Биз талоончулук кылып, айыл чаап, жылкыңа тийдик беле? Эй, макообаш, мал эмес, киши уурдап отурасыңар. Бул үчүн жээндериң тирсегинен илинет. Ияде, ошондой дечи, ошондой. Иле албасаң энеңди ал. Акмат демите баштады. Зайнидинге асылып, аны жакадан алууга аракет кылды. А директор болсо камаарабай мыскыл күлүп турду. Жакындап келаткан Акматты түртүп жиберди. Ооз көптүрмө сөздү экинчи айтчу болбо. Акмат жерден таш ала коюп жулуна баштады. Султанбектин кызын сен алат белең доңуз. Тигинден аркы бирөөнүн кызынын качканы менен сени экөөбүздүн жумушубуз эмне? Ийрейген.
Касымдын богуна куурай сай албайсың. Ал деген өкмөт кишиси, журт башчысы. Кана, жекеме жеке чыгып салгылашып көрөлү. Жеңин түрүнө баштады. Жерден таш алды. Ур! Тигинин колундагы ташты кимдир бирөө жулуп алып ыргытып жиберди. Тургандар ортого түшкөнчө болбой, Акмат Зайнидинди бир коюп калууга үлгүрдү. Асыя жеген муштумга жооп бериш керек болду. Сыйлаганды билбесең, урган андай эмес, мына момундай болот. Акматты кулак түптөн ары коюп калды. Тигинин колу Зайнидиндин жакасына жетпеген бойдон учуп кетти. Карап тургандар ортого түшүп ажыратты. Акматтар келгенде Султанбек менен Зайракан эчак жөнөп кетишкен. Келгендер балдардын сөзүн угуп кайра тартышты. Шаарга келгенде Зайракан күйөөсүн түз эле Касымдын үйүнө баштап келди. Касым жаңы эле түшкү тамакка келип отурган болчу. Ракыйма куда кыйын көргөндө эмне кылаарын билбей эси ой түштү. Салам айтып учурашууга да жараган жок. Чуркаган бойдон үйгө кирип жок болду. Ал Касымга кабарлаганы буту үзүлгөнчө жүгүргөн. Болго кой, чаабалуучудай болуп келиниңдин ата-энеси келип калды. Жоосуну жок тексиз акмактар десе, саксайышып кыздын аркасынан ата-энеси да келеби? Келин кесеги жок беле булардын. Султанбек менен Зайракан эшиктен көрүндү. Касым кыпкызыл болуп тамылжып кетти. Ал жарашыксыз күлгөн калыбында күнөөлүү немедей меймандардын астын тосо басты. Секет кетейин таажизде, тай жемөкөңөргө тең кулдугум бар. Аз айып көп күнөөм болсо кечиргиле. Мен бул ишти силерге ишенип жасадым. Көңүлүмдү оортуп, жүрөгүмдү сыздатпайт го дедим. Чалкамдан жатып берейин, көөдөнүмдү жарып тойгончо жеп, тойгондон кийин кааласаңар сөөгүм итке салып бергиле. Кың десем Кудай урсун, Толкунтайды өзүм бала кылып алдым, бирок өз каалоосу менен. Калп айтпагын, Толкун өз каалоосу боюнча келген жок. Кана Баатыр, сыйыңар менен баламды алып чыгып колума салып бергиле. Болбосо бул жерден мени тирүү кететкенди ойлобогула. Же сенин, же менин каным төгүлөт. Касым Султанбектин сүрүнөн даай албай Зайракандын астына чөгүлөдү. Онай көтөрүп, омурткасы сыздап кызды төрөгөн сизсиз тайжы. Башым тартуу, малым тартуу. Достон көп душманым бар. Ошолордун алдында бетимди кара кылбагыла. Коюндан төгүлсө кончко дейт. Кечирим сурайм, кеңдик кылгыла. Туурадан Ракыйма оолуга баштады. Сен Касым, эр өлтүрүп кунга калган немече мөгөдөй салбырайсың да. Андай кыйын экен, катын болуп эчак бара чарасы чыккан кызын кайра алып кетебиз десе кете берсин. Айтпаса адамдын жанын кашайтат. Ит менен куда болсо бок менен той болот деген ушул. Булар сени тирүүлөй жеч немелер го. Алып кетебиз десе ар жака колуна салып берип жанын тындырбайсыңбы булардын? Ушулар сага куда сөөк болуп, чекемди ыстат деп турасыңбы? Көргөн өскөнү жаман жетесиздер. Арзан кымбатты билеби? Ракыйма өзү манаптын кызы болчу. Ал эрден чыгып келгенде Касым алардын жылкычысы боло турган. Ошол кезде экөөнүн көңүлү жакын болуп калат. Ракыйманын боюнда болот. 1917 жылы Касым ыктыярдуу отрядка өтүп кетет. Аял ата-эне, ага тууганды таштап, жигиттин аркасынан ай күнүнө жетип калган кезде издеп жөнөйт. Отрядка келээр менен эркек төрөйт. Ошентип тагдыры бала менен байланышкан Касым Ракыйманы аялдыкка алат. Ай кудагый, куда, кызыңар Самат экөө сүйлөшүп, сүйүшүп алып өзү качып келди. Келген келинди кет демек белек. Ох, башкасынан да катын болуп бара чарасы чыккан кызыңды деген сөз ата менен энени ок тийгендей шалдыратты. Зайракан бир убакта Султанбекти караса, мурутун кайра чыйратып калыптыр. Көздөрү чөйчөктөй болуп, кара сур жүзү бир заматта самандай саргайып кеттир. Эстүү аял Султанбектин кебетесин көргөндө эсине келе түштү.
чын эле балалык кылып, толкун өзү ыктыяры менен келип жүрбөсүн деген ой эненин алоолонгон жаралуу жүрөгүн ого этер кансыратты. Ырас эле мына бул сары шайтандын тайманбай чоң сүйлөшүнө караганда толкундун өзүндө кеп бар болсо керек деп ойлоду. Султанбектин ызалуу чыккан үнү бурк этти. Канткен менен ата менен энеге бала кымбат. Ичке баткан бала тышка да батат. Тилиңди жыландай соймоңдотпой, кызымды азыр алып чык. Бир эрмес, 10 эрден чыксынма десе, баламды сенин колуңда бир түн өтпөй. Силер менен сүйлөшчү жерим башка. Тектүү жерден сөөк күткөнүңөрдү мен кой деген эмесмин. Же мен кызымды силерге таңдым беле. Баятан берки уу тилиң сөөгүмдөн өтүп чучугума жетти. Касым эмес дөө болсо да агара турган жылуу жерим калган жок эми. Дагы мага уялбай таңыраңдап коет жүз кара жалакор. Чачыңдан сүйрөп чыгып, тилиңди кеселегемде толкунду алып келип көзүмө көрсөт. Султанбек ракыйманы качырып сала берди. Сенден келген ажал болсо, акка мойнумду сундум. Кокуй, жеди жутту, деп доллана кыйкырган аял бурчка барып тыгылды. Ал тилин тарткан жок. Шорум, кутулбас куянга туш кылган экенсиң го мойнуң үзүлгөн самат. Зайракан Султанбек менен убара. Агасын болсо аялын жаактан ары бир коюп эшикке сүйрөп чыкты. Мурдакыга караганда кайратынан жанып, жоошу түшкөн Зайракан Касымга күчөнүмүш болду. Болуптур анда. Толкунду көзүбүзгө көрсөткүлө. Өзү менен бетме бет сүйлөшүү армансыз бололу. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин бутуна кончу узун, бийик така кара ботинка, көк кыжымыдан 5 мант, кош этектүү кызыл жибек көйнөк кийип, башына ак бөртмө жоолук салынган толкун эки аялдын коштогусунда бөлмөгө кирип келатты. Ал ата-энесин көргөндө түз жерден бети менен кете жаздап барып оңолду. Кыз башындагы жоолугун алып ыргытты. Энекебай, атаке, мен силерди чын эле тирүү көрдүмбү? Толкун андан аркы сөзүн айта албай, ата-энесин бакырып барып басып жыгылды. Көз жашы көлдөп, мурдунун суусу булак болуп, ботодой боздоп жатты. Эне кызынын бетинен өптү. Анын былбырап бошой түшкөн жаак эти оозуна келди. Бүткөн бою дүрдей түшүп, жүрөгү оозуна тыгылды. Ага ракыйманын жанакка айткан сөзүнүн чындыгы бардай сезилди. Ачуусуна чыдабаган Султанбек толкундун жерде жаткан жоолугун бурдай кармап туруп, бет алды ыргытты. Анын бир чети жүдөп, бир чети өңүнөн азып шапая түшкөн көрүнүшү ата көөнүн оор кайгыга салды. Кызынын жайнаган айдай жамалын бирөө уурдап кеткендей көркүсүз көрүндү. Көздөрүнүн алды көп, көгөрүңкү. Балбылдаган коймолжун оттуу көздөрү ойлуу да, армандуу да. Зайракан эки колдоп кызынын маңдайынан үрпөйүп турган көкүлүнөн сылап үйрөлө сүйлөдү. Ай, чыгаралдым. Кандайча мындай болуп кетти? Кыз солкулдай берди бышактап. Эне суроонун үстүнө суроо жаадырды. Өз кабылың менен келдиңби? Же күчкө салып алып келиштиби? Түшүндүрүчү тезирээк. Жүрөгүм жарылып кеткен араң турат. Толкун башын чайкады. Ата чыдай албай кетти көрүнөт. Ал колун катуу силке, эшикти көздөй 2-3 кадам басып барып кайра урулду. Жанакы иблис жүрөгүңдүн үшүн алып бүтүргөн го. Тилден калган немедей жалдырап ыйлай бербей айтпайсыңбы? Энең экөөбүз мында тезектергени келиптирбизби? Каралдым атаке, ай, эмне айт деп жатасыз? Иши кылып шорум баркен. Булар мени ооруканадан чыкканда алдап алып келишиптир. Үйүңө өзүбүз жеткирип коебуз деген сөзгө ишениптирмин. Анан күч колдонуп жатышып, ушул күнгө кирептер кылышты. Толкун мурдагыдан да катуу ыйлады. Кызын ээрчитип эшикке чыгышты. Сени алып кеткени келдик. Кетесиңби же мында каласыңбы?
Uzun сөздің қысқасы ушул. Кетем десең алдағы үстүңдөгү тийлердин кийимин бүт чечип берип, өз кийимдериңди кий. Мындай шайы шалпарсыз эле оокат кылабыз. Түкүрдүм булардын байлыгы менен чоңдугуна. Ийликин өз каалооң менен келген күндө да жанагы сары канчыктын кемсинткен сөзү үчүн экинчи буларга сенин көйнөгүңдүн этегин карматпайм. Бул үчүн Кудай алдында да, арбак алдында да убада берем. О, жүзү каралар эй! Султанбек тишин кычырата чайнады. Зордукчулар эй! Ту! Атасынын кайратына кубанган Толкундун көзү чайыттай ачылып, өңү тириле түштү. Бул жерге душмандын колуна мүнөттө тургум келбейт. Кетем Атакебай. Силерден бөлүнүп калып тозокко түшкүм келбейт. Таштабагыла мени. Зайракандын аккан жашы көкүрөк ылдый куюлуп жатты. Шорду баламай, мындан көрө бизди өлтүрүп неге кетпедиң? Энекебай, мени күнөөлөбөңүзчү. Бардыгын жасаган Самат менен Ракыйма. Касым агада кенедей күнөө жок. Же мен үйгө кайра кетсем, Султанбектин кызы эрден чыгып келиптир деп ушак кылышабы. Булар ушинтип айтышты мага. Атам экөөң айткылачы, мен эми эмне кылышым керек? Жүрү, кетебиз. Айткан эли айта берсин, деген эли дей берсин. Кыздын жүзү жадырай түштү. Чын айтасызбы? Эл ушактаса эчтеке болбойбу? Кокустан атам экөөңөргө наалат келе турган болсо, караанымды эч кимге көрсөтпөй, ушул жерде, ушул үйдө уу ичип өлөм. Эч качан тирүү жүрбөйм. Бирок Толкунду өлүмдөн арачалап турган бир иш Касымдын камкордугу болду. Ал Саматты Толкундун жанына барууга тыюу салган. Жакшы күндүн жаманы бар. Арты алды кандай болот деп ойлогон. Анын үстүнө 3 күндөн бери кыздын оозунан үй бүлө болуп калат го деп ойлогондой бир ооз да үмүттүү сөз чыккан жок. Азыр булардын айласы түгөнүп, эмне кылаарын билбей чайпалып турган чагы болчу. Эмне кылыш керек? Же кыздын талабын орундап, ага эркиндик берилеби? О, анда кантип болсун. Касымдагы бир чоң үмүт айылдагы ага туугандардын жардамы тийип, Султанбекти көндүрөт деген ишеним эле. Толкунду алып келгендин эртеси жакшы санаалаштарына келиндүү болгондуктарын айтып, тойдун алды деп тамак берип койгондуктары да Касым үчүн кайгы болду. Кокус келини кетип калса, өзөк сөз өзүнө калат. Анан ал өкмөттүн алдында да жооп берүүгө туура келет. Ушундай олку солкулуктан улам Касым капалуу болчу. Бирок кыз булардын мындай эйканчылыгын билген жок. Анын жаш жүрөгүнүн жалынын жапырып, ындынын өчүрүп турган бир сөз байкыда айткан Касымдын бир ооз сөзү болчу. Эл сени күйөөдөн чыгып келиптир деп айтат. Башынан жаман жакшы өтпөгөн секелек кыз Касымдын бул сөзүн бекем кармап алган. Ага ишенген. Апийим жеп ууланып өлгүсү келген. Бирок ал ата-энесин күттү. Абастан күдөрүн үзбөдү. Азыр анын ойлонуп отурганында ушул жөндө болчу. Ата-энесин ээрчип кайра кетеби, же чөнтөгүндөгү апийимди жеп, жарыкчылык менен түбөлүк кош айтышабы? Кандай кылыш керек? Кыздын алдында чечүүчү мезгил сагалап турду. Толкун онтоп жиберди. Апийим турган ыптасын мыжый кармады. Жүрөк тушуңду эле эмнеге кармалайсың? Же бир жериң ооруп турабы? Зайракан кызынын жүрөгүн басып көрмөкчү болду. Энесинин колу бир нерсеге урунду. Бул эмне төмпөйгөн? Эчтеке эмес, иймегим менен шакектерим эле. Салынып алсаңчы, аны эмнеге чыгарып койдуң эле? Кана айтчы, эмне кылабыз? Атаң сени алып кетем деп жатат. Ага сенин бир ооз сөзүң гана керек. Өлөм деген жанакы акылсыз сөзүңдү экинчи кулагыма угузба. Анда буларды эмес, атаң экөөбүздүн шорубузду кайнатканың. Зайракан кызын башка жол менен коркуткусу келди. Билесиңби, анда эл Толкунду күйөөсүнөн алып кетебиз десе, ата-энесине өчөшү уу же өлүптүр дешпейби? Кыз сөнө түштү. Титиреп барып энесин кучактай калды.
Жок, мен антип силерди шерменде кылып өлгүм келбейт. Султанбек мурутун бирде чыйратып, бирде эрдин кесе тиштеп, бактын ичинде аркы терки тынымсыз басууда. Толкунду эки аял жетелеп үйгө алып киргенден кийин алар кызы менен эркин сүйлөшүү максатында ушул жака чыгышкан болчу. Зайракан өз ичинде кызынын жаш туруп, акыл тегереткен эсине бирден кубанып, бирде кайгырып турду. Бармактай балачалык акылым жок. Ырас эле эл журттун бетин кантип карайбыз. Андай эле кор болуп күйөөсү жарашпай баратса, көрүшө жатарбыз. Бир гана мунун өлөм деген жаман ниетин кайра тарттырыш керек. Султанбекке ушул оюн ачык айтуудан айбыккан эне анын албет залкар денесин ээрчи карады. Короо жактан бакылдаган үндөр көтөрүлдү. Алар Касымдын машина жиберип алдырган жакын туугандары менен жол арыктан келген тайке тайлары эле. Келген кишилер чогуусу менен огородко кирип, Султанбек менен Зайраканга элчиликке келгендерин билдиришкенсип, кош колдорун бооруна алышып, мөгөдөй салбырап турушту. Алдыңа келсе атаңдын кунунан кеч, дейт Султанбек баатыр. Алар ата бабадан берки укумдан тукумга өтүп келаткан куда сөөктүк салтты айтып, жер чечегин безей башташты. Султанбек көз ирмебей тигилерди жутуп жиберүүдөй тиктеди. Кана, мындан башка да айта турган сөзүңөр барбы? Биздеги сөз айтылып бүттү, Султаш. Эмки сөз кезегин сенден күтөбүз. Алтын шилекеңди чачырат кой. Ата-энеси силер макул болсоңор кызды уйлап кайда кетет эле. Ушинтип сүйлөгөн салаваттуу карыя Султанбекти колтуктан алып, үйдү көздөй жетелемек болду. Султанбек колун силкип алды. Тургулан ары, силерге эмне жок жабалактап. Ал ары жакта кызынын жанында кыймылсыз селейип турган аялына опурулду. Эмне ок тийгенсип турасың? Жүргүлө кеттик. Элдин тыткынына түшө турган алым жок. Султанбек жайбаракат басып барып толкунду колдон алды. Минтип атанын дилин мурдакыдан бетер карартып, жүрөгүнө канжардай кадалып турган Ракыйманын жанакы сөзү болду. Кысталак, ушул жез кемпирдин колуна чолпондой болгон баламды калтырганча өз колум менен мууздап кетермин, деп ойлоду ичинен. Кадам жылдырбай тегеректеп турган аялдар толкунга асылышты. Көпчүлүк буларды короодон чыгаргысы келген жок. Акыры ары бери сүрдүгүп жатып, Султанбек элчиликке келер деп ойлошту. Эл мазарда, элден кантип чыксын ботом. Кызын көрүнөө колдон талашып жаткан аялдарды Султанбек түртүп жиберди. Элдин орто ченинде кан сөлсүз самандай саргайып турган Касым жол арыктан келген колхоздун башкармасына бурулуп бирдеме дегендей болду. Келгенден бери кеп сөзгө аралашпай четте турган киши Зайракандын жанына көңүлсүз басып келди. Эже, Султанбек жездем туура эмес иш кылып жатат. Сиз бирдеме деп көрбөйсүзбү? Өз көзүбүздү өзүбүз чукуганыбыз болбос. Түшүнсөңөр толкун жаман жерге келген жок эле. Элден чыкпагыла, уят болот. Чыкпаганы курусун, деди Зайракан. Жанакы Ракыйма деген мастан кайда жүрөт? Деги эле ушул жерде ошонун колуна өлүп берейин дедим эле. Султанбекти ушунчалык алып келген ошону чалкандай тили болду. Жок, айланайын иним. Бул ишке өңгө кийлигишсе да сен кийлигишпе. Ошол катындын сөзү үчүн эл эмес, жасаган Кудай келип кулдук урса да кечирим кылгандай жылуу жерибиз калган жок. Баламдын балекетин алсын канчык. Кызуугандуулук кылбаңыз, эже. Ачуу шайтан акылдос дейт. 3 күндөн кийин алып кеткениңер да өзүңөр үчүн айбир эмес. Ракыйманын сөзү үчүн күйүкпөңүз. Касым аба турганда бардыгы жайында болот. Барыңыз, тажезе менен сүйлөшүп көрүңүз, айтыңыз. Келгенден бери ушул сөздү өзү эле ойлоп, эмне кылаарын билбей чайпалып турган Зайракан Султанбектин жанына келди. Ой, Султаш, жаман айтып элдин назарын сындырбачы. Кызыңдын агарып көгөрөрүнө жакшы.
Балам бала кезинен каргышка калбасынчы атасы. Кеңешип көрөлү. Кеңешип кескен бармагы оорубайт эмеспи? Аял толкунду өзүнө тартты. Бери болчу, сүйлөшөлү экөөбүз. Балага тийбе, айт. Эмнени кеңешет элең, мээси жок. Султанбек аялын акырая карады. Түкүргөн түкүрүгүмдү кайра оозума сала албайт экенмин. Айнектей болгон баламды 3 катын кетирип көктөйүндө бузулуп бүткөн акмакка берип, убал сообун аркалай турган алым жок. Муну оң кулагың менен да, сол кулагың менен да ук, намыссыз. Ошондой болсо да ойлоно турган иш болуп турасыз, Султаш. Чапкан сайын көз чыкмак беле. Толкун бул эшикке мынча келбесе болот эле. Алдыңда ушунча сакалдуу көкүлдүү дебе кол куушуруп, ачууңду сурап турат. 7 кишинин бири Кыдыр дейт. Алсак алып эле кетебиз, бирок арты кандай болоор экен? Султанбектин күрөө тамырлары адаттагыдан тышкары көбөп чыкты. Ал аялын коюп жиберүүгө камынды. Толкун атасын кучактай калып ыйлап жиберди. Элдин ортосун жарап өлүп баскан Султанбек кызын жетелеп короодон чыгып кетмекчи болду. Эл дүрдүгө түштү. Аңгыча болбой калитка шарт ачылып, ары жактан Зайнидин баш болгон 3-4 кирип келди. Мектептин директору өзү менен оро пара келе түшкөн Толкун менен Султанбекти биринчи көрдү. Ал Толкундун катарына токтой калып, тургандарга колун кезеди. Уккула барыңар, ойлогон оюңар эч качан ордунан чыкпайт. Зайнидиндин көзү Саматка, андан кийин Касымга заар кануу менен кадалды. Иштин арты жаман жакка ооганын билген көпчүлүктүн ындыны өчө түштү. Ортодон Самат суурулуп чыкты. Бардык ишке мен өзүм күнөөлүүмүн, Тайке. Бир сапаркы айыбымды кечиргиле. Бөөдө жеринен өлтүрбөгүлө. Кечирим сурайм. Кеңдик кылыңыздар. Колуктумду таштап кеткиле. Канткен менен бир боор турбайбызбы? Самат чөгөлөй калып, бир Зайнидиндин, бир Султанбектин аягына жыгылды. Колуктум деген сөз атанын жүлүнүн үзө чапкандай тийди. Ал Саматты тепмекчи болду. Баламдан айланган доңуз, колуктумду деп энчилеп алган турабыл. Мен сага көрсөтөм колуктуну. Зайнидин Султанбекти далысы менен тосуп, Саматты буту менен түрттү. Тур өдө, догуңду артпай. Жооп берүүчү жерге барганда айтаарсың сөзүңдү. Анан ал турган элдин ичинде кимдер бар экен дегенсип аларды айланта карады.